Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, биздин катталуучулар, көрүүчүлөр, барыңыздар аман жүрөсүздарбы? Борбор калабыз Бишкек шаарынан сиздерге ысык салам айтабыз. Биз бүгүнкү чыгарылышта бул видеодо сиздерге аябай керек, эң зарыл болгон маалыматты таркатып жеткизип коелу деп турабыз. Биз учурда өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай толук бүтелек кеңсенин ичинде турабыз. Жакшы жаңылыгыбыз бар. Борбор калабыз Бишкек шаарында биз дагы кеңсебизди ачканы турабыз. Мына ушул толук бүтелек кеңсенин А дегенде биринчи эле электро жумуштарыны жасаттык. Бул жумушту бизде илгертен бери тейлеп келе жаткан өзүбүздүн инибиз дайым ушул ишенип электромонтаж жумуштарыны дал мына ушул инибизге тапшырып, биздин жумуштарды ушул инибиз жасап берет. Көптөгөн жылдык тажрыйбалар бар. Россияларда 10 жылдап иштеп келген, аябай жакшы илимдүү, билимдүү биздин Курбанали деген инибиз бар. Мына ошол инибиз буюрса электромонтаж жумуштарын бүтүрдү. Эгерде сиздерге дагы ушундай аябай практикасы күчтүү, жакшы ушундай уста керек боло турган болсо, анда мына ушул устаны сиздерге сунуштайбыз. Азыр эми кылган жумуштары боюнча сиздерге тааныштырабыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Курбанали, кандайсыз? Жакшыбы? Иштер жакшыбы? Ден соолуктар. Шекер, өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Түзүк, шүгүр. Өзүңүз жакшыбы? Бул инибиз Бишкек шаарында эле эмес, балким биздин Оштогу кеңселерди, Оштогу тааныштардын, инилерибиздин, байкелерибиздин үйлөрүнүн монтаждарын атайын барып жасап берип жүрөт. Мындан ары буюрса Бишкек шаарында эгерде объекттериңиздер болсо, кандай объект болбосун, кичинекей бир кеңседен баштап чоң бир холдингтер дейбизби, же чоң бир зданияларга чейин, же болбосо көп кабаттуу үйлөр болобу, монтаж жумушуну тапшырсаңыздар болот. Себеби бир топ жылдан бери иштешебиз, ишини жакшы билебиз, аябай өзүнүн ишинин мыкты устасы, сөзсүз түрдө бүт нерсени норма менен жасайт. Мен сиздерге кептин башынан болсун, Курбанали мырза, мен түшүндүрүп берсем. Биз бул кеңсени дизайнерлик жумуш менен баштаганбыз. Андыктан дизайнерлик жумушта өзүңүздөргө маалым болгондой, кайсыл жерге кандай точка коюлат, ага кандай провод тартылат, канча сантиметр полдон бийик болот, кандайлык эмелер коюлат, канча лампочка коюлат, кайсыл жерден кайсыл гофралар өтөт. Мына ушунун баарыны дизайнер менен кеңешип жасап атабыз. Андыктан бүгүнкү күндө мына көрүп турган бүт сапсайып турган мына ушул бүт жумуш бул дизайнерлик талап менен жасалып атат. Бул жерде аябай кыйын жумуштар да болду, жеңил жумуштар да болду. Мына ушуну бир четтен сиздерге көрсөтүп беребиз. Азыр учурда биз потолоктон жашыруун монтаж кылабыз дегендиктен мына ушинтип бүт гофраларга салып чыктык. Курбанали мырза, негизи жумуштун башталганына бир 2 жумадан ашып калды. Мына гофраларды эмне үчүн салганыңызды бир сыйра өзүңүз маалымат берип койсоңуз. Гофра безопасный. Бул азыр гофрага салсак өрт коопсуздук, обу дагы пожарлардан гофранын ичинде эч кандай күйүү болбойт. Болбойт. Себеби биз потолокту гипсокартон жабабыз, доступ болбойт да мал жерге. Ошого биздин устабыз, электригибиз бүт гофрага салдырды. Гофранын дагы өзүңүз качествосын айтып коюңуз, кандай качествосын салдырдыңыз? Полный российский гофралар. Проводчу? Провод да российский. Провод да российский. Өзүңүздөр эмесин көрсөңүздөр болот, мынакей. Качествосын көрсөңүздөр бүт медный мындай калың проводтон койдук. Лампочкага да ушул кетти. Лампочка полный. Бүт эле. 3/2 жарымдык полный розетка, топливо пол, кондиционер, 3/1 жарымдык освещение. Освещение кетти. Бардыгын мына ушундай сапаттуу эмеден жасатып атабыз. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, бир үзүлбөй жетти. Бир үзүлбөй. Эмеден баштап, включатель, щиттен баштап, ар бир точкага бир үзүлбөстөн кабель барып атат. Бул баягындай жерлерде распайка болбойт экен да? Жок, распайка болбойт. Жакшы. Проблема болот да. Мен эми сиздерге эмне үчүн дизайнерлик деп баштадым туугандар? Себеби биз бул уста менен сүйлөшкөндө, биз деле каалаган жерибизден точка койдуруп эме кылсак болот. Бирок бул офис болгондуктан, ошого биз дизайнер менен кеңешип, мына жерде стол турат, бул жерде компьютер турат, бул жерде мындай турат деп, ошого ылайыктуу ошол стол жылбай турган жерлерге точкаларды, керектүү атмосферадагы жарыктыктарды бере турган жерлерге проводдорду таштаттык. Азыр эми буюрса бүткөндөн кийин бул офисти дагы буюрса сиздерге бир сыйра тартып, даректерин көрсөтүп, буюрса маалымат беребиз. Ошондуктан азыр эми электричество жумушубуз бүтүп кубанып турган кечебиз. Ошон үчүн кубанып турган учурубуз. Ошого сиздерге ушул Курбанали устанын ишини тааныштырып коелу деп туура көрдүк. Азыр эми примерно гофра менен кабель канча метр кетип калды примерно? Примерно гофра 1000 метрден ашты.
1000 метрден 1000 ашты. метрден ашты. Кабелчи? Кабель дагы ошондой болуп калды. 1000 метрден ашты. Ашты. Кыскасын айтканда, устанын эмне канча кетиш керек нормасына коюп, ошентип жасатып атабыз. Себеби дегенде, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул стройкадагы эң коопсуздукту катуураак көңүл бура турган, жана өрт коопсуздугуну көбүрөөк көңүл бура турган мына ушул электро жумуштары. Кээ бирде ооба, баягы акчанын эмесинен болуп, арзаныраак монтаж болуп калат. Анын кесепеттерин дагы биз бул уста менен көп сүйлөштүк. Ошого электро жумушуна келгенде акчаны аябаш керек. Аябаш керек. Эми объектиңиздер болсо, бир сыйра өзүңүздөр уста менен чалып, номерлерин калтырып коебуз. Чалып, Бишкек шаарынын любой жеринен болсо, объекттериңиздерди барып эсептетип, дизайнерский жумуш болобу же мындай болобу, эсептетип жумуштарын кылдырсаңыздар болот. Биз эми көрсөтө берели чекеден. Мына ушул бүт ортодогулар барып бүт центральныйга топтолот, Центральныйга. Шитти да көрүп койсоңуздар болот, келсеңиздер. Мынакей. Шит бияка коюлду. Бул жер жабылат, мына. Мына бүт эми бул устанын жумушу көбүнчө жабылып кетет экен. Мына ушул жерге келип, мына ушунун аркылуу бүт жумушу бүттү. Ар бир подрозетка, ар бир комнатадагы ар бир лампочкалардын бардыгынын включатель автоматтары ушул жерге коюлду. Анан жанына буюрса пожарный эме коюлат. Мунун дагы проводун бүгүн уста өзү тартып берет, проводдорун алып койдук. Буюрса, мына ушундай чоң помещение боло турган болсо, дээрлик бир 2 жуманын тегерегинде жумуш болот экен, 2 жума. Эми сөзсүз түрдө дуалдарды тешмей, оймой жумуштары кол кармады. Эгерде кирпич боюнда болгон болсо, анда жеңилирээк болот. Жеңилирээк болот. Тешип отурбай, иштер жеңилирээк болот экен. Эми калган бааларыны өзүңүздөр устанын иши менен таанышып, жасатып көрүңүздөр, кааласаңыздар чалып байланышып, сметасын сураңыздар, канчадан жасайт. Эми ар бир клиент менен өзү менен индивидуально иштеше бересиз. Кудай кааласа. Ош жактагы объекттер болсо кандай болот? Оштон бар болду. Оштон бир бригада бар. Бригада бар. Жасай берет. Жасай берет буюрса. Курбаналиден чалдык десе, жасаша берет. Сүйлөшөбүз аны. Бул жакта да бригада бар. Бул жакта да бар. Негизи мындай приблизительно сметасын кантип айтсак болот? Мисалы, метри канчадан тартылат же точкасы айтылабы, кандай болот? Алыс жакындыгына, канчалык дээрлик бүткөнүнө, чорной болсо эртерээк болот. Шубактан кийин, шпаклевкадан кийин наружный болуп калышы мүмкүн, внутренний болуп калышы мүмкүн. Штраба боло тургандар кымбатыраак. Боло турган кымбатыраак болот. Ону ошо ишине карап, кудай кааласа сүйлөшөбүз. Ишине карап сүйлөшөбүз. Жакшы. Эми ону объектке барганыңыздарда уже айтасыздар да, примерно ушунча күндүк жумуш экен. Мындай сложности бар деп, Жакшы. Негизи үйдү бүт электе монтаж кылдырыңыздар. Эгер бүткөндөн кийин болуп кала турган болсо, анда наружный монтажды дагы жасай бересиздер. Наружный да жасай беребиз. Бизде Ошто кеңсенин наружный монтаж жасап бергенбиз. Жакшы. Анан урматтуу туугандар, мен силерге бир нерсени көңүл бурдуруп кетем. Интернет кабель жана телевизор кабеллердин дагы мынакей бүт көрүп турганыңыздардай гофранын ичине салынган. Эми бунун ичинде көп деле нагрузка болбогону менен, бирок коопсуздуктун алдын алуу боюнча бүт мына ушинтип биз сиздерге видео отчет кылып дагы мына кеңсенин ичиндеги потолоктордун жумуштарыны, электромонтаждарды көрсөтүп коюп атабыз. Эми устанын ишини азыр көрсөтпөсөк, кийин дубал жабылып кеткенде, потолок жабылып кеткенден кийин жумушу көрүнбөй калат. Болгонун чырактары эле коюлуп калат, анан үй бүтүп калганга окшош эле болуп калат да. Жакшы, келиңиздер, мен силерге бияктан да бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына бүт центральный проводтору, мынакей, көрдүңүздөрбү? Ар бир комната, себеби бул жерде заказчик биз болгондуктан, мунун ар бирини дизайн менен кеңешип, дизайнерлер мененчи бүт кеңешип отуруп койдурганбыз. Анан өзүңүздөр көрүп турганыңыздарда, мына подрозетниктер 40 см өйдө коюлат экен. Бүт стандартына карап кеттик. Себеби эртеңки күнү кайра баягы мына жерге точка коюлуш керек эле, анан мындай дебей башында кеңешип койдук. Усталар дагы эле дизайнердин кагазы менен эле жумуш кылды. Биз эчтеке сүйлөгөн жокпуз. Эчтеке деген жокпуз. Кыскасы дизайнер менен жумушту бүтүрдү. Негизи иштер аябай жакшы, сонун жасайт. Бүт көңүлдөгүдөй. Сөзсүз түрдө материалды 5 сом, 10 сомдон аянбаңыздар. Буну айтып коелу, себеби 5 сом, 10 сомдон аянган менен кээде болот экен. Биз дагы мисалы мына гофраларды алмаштырган учурлар болду. Устага алып келсек, уста мына ушундай российскийден алып келгиле деген талаптарды койду. Ошон үчүн ушундай российский. Эми арасында 5 сом, метрине 5 сом, 3 сом разница болот экен да. Ошого кабелден дагы негизи аянбаңыздар. Себеби бул жабылып калат. Кыскасы сиздерге көпкө чейин иштеп бериш керек. Анан кийин айта турган нерсе мына проводдор асылып турган себеби эртең бул жерге перегородка болот. Ооба. Муну айтпай кеттик.
Бул жер гипсокартон менен бөлүнөт. бөлүнөт. Ошо гипсокартондун ичинде калат. Мына проводдор. Мына мисалы телевиденияныкы бар мынакей бирөөсү интернеттики бар, кыскасы бүт розетка бар, включатель бар бул жакта. Теплый пол бар астында. Анан туугандар буюрса теплый полго дагы ылайыкташтырып кабель чыгып кетти. Ал теплый пол жумушуну башка устакебиз келип кылат. Көрүп турганыңыздардай теплый полдордан бүт алынган. Эми аны эгерде уста менен сүйлөшсөңүздөр, теплый пол жагындагы буюрса сиздерге консультация берет. Анда бүт подразделительниктерин таштап кеткенбиз. Буюрса теплый полду базардан алдың, баягы кафелден алдың, бир сыйра төшөп эле анан кафель басып коет да буюрса. Ишибиз дагы буюрса эң негизи стройкадагы кыйын жумушу өзү мына ушул электр жумуш экен. Чынында мындай мен мындай чоң, мындай объем элестетпедим эле, бирок мына ушундай ар бир нерсе тешилип, мына көрүп турганыңыздардай, мына эмне дейт эле? Кармагычтар. Клипсылар. Көрүп турасыздарбы? Ар бир канал бирден клипске кармалды. Ар бир 50 сантиметрде, чтобы потолок болгондон кийин баягы салаңдап жерге түшүп калып, баягы потолокко тийип кандайдыр бир жүрөккө мындай тынчсыздык келтирбеш үчүн бүт мынтип кыймылдабай турган болуп клипсилерге баардыгы салынып чыкты. Уста өзүңүздүн айта турган сөзүңүз болсо айтып алыңыз. Болду, айта турган сөз деле жок. Номерлерге чаласыздар, калган маалыматты телефон номерден чалып, же болбосо объектти көрсөткөнчө ошол жерден сүйлөшсөңүздөр болот. Барыңыздарга ийгилик, аман болуңуздар.